Биз үй бүлө кураарда аябай маанилүү го дейм. Кайсы чөйрөдө, кайсы үй бүлөдө өскөнбүз. Анан кийин ошол көрүп чоңоюп эметкен аябай ан сезимге сиңип калат экен. Эми мен өзүм жакта айтсам, тилекке каршы мындай толук үй бүлөдө өскөн жокмун. Атасы жок өсүп. Анан кандайдыр эми биздин чөйрө эме го мындай патриархаттыкча андай болот. Ошол эме эркектердин эмеси деп коет го. Бирок мен өскөн балалык кез ал эмнегедир аялдар көп башкарчу. Эмнегедир аял мындай жоопкерчилик алып ошол үй бүлөнү жылдырган аял болчу. Эмнегедир эркектердин мындай жоопкерчилиги көрчү эмесмин. Анткени туугандар болсо мындай жоопкерчиликти албай бир кандайдыр бир ичкиликке берилиппи, анан аял заттар мындай жоопкерчиликти алып эметип кеткен болчу, үй бүлөнү алып кеткен болчу да. Анан мен ошону көрүп мындай кандайдыр бир ичимде кыжаалат болуп же көйгөй болуп калган болчумун. Эмнегедир баягы табиятта мындай туура эместей эле сезилди, бирок даана билбейм да кандай туура экенин. Бирок ичимен эметкен болчумун да. Чоңойгондо мен мындайга жол бербей